30 ноябрда боло турчу Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого карата даярдык тууралуу жыйын болду. Ага облус башчысы шайлоо боюнча облустук штабтын төрагасы, Борбордук шайлоо комитетинин Баткендеги өкүлү, аким, мэрлер жана тиешелүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү катышты. Баткен облусунун аймагында жалпысынан 3 шайлоо округу бар. Ал эми шайлоочулардын саны 416 миңден ашуун. Буга чейин 3 ирет тесттик режим аркылуу шайлоо өткөрүү планы аткарылган. Ушул тапта шайлоо тилкелеринде кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Эң негизгиси шайлоо күнү электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо, добуш сатып алууга жол бербөө, административдик ресурсту колдонбоо менен таза жана уюшкандыкта шайлоо өткөрүү тапшырмасы тиешелүү жетекчилерге милдеттендирилди. Бул свет должен Анын 720 шайлоо участкасында свет өчпөш керек. Эң негизги жоопкерчилик бизде, урматтуу жетекчилер, урматтуу акимдер. Анан кийин дагы бизде бар. Урматтуу акимдер, урматтуу жетекчилер, кагаздарыңарды карап коет.